балдар алыс каратканда аксакалдардан болгону да ашаталарынан баталып берели деп отурган жөрөлгөнүн өзү бир керемет. Бардык нерсе ниеттен башталат. Ниет кандай болгон болсо ошого кете берет. Ниетти ушул аксакалдардан баталып берели, ушул балдардын келечегине кандайдыр бир деңгээлде бир жакшы бир шарапатын тийгизип калса керек деген ниет менен жыйнап отурасыңар. Ошол ниет кабыл болсун. Биринчиси ошол. Анан балдардын бирин Америкага, бирин Малайзияга деп мен өткөндө ушу сыртта жүргөн кыргыздар менен эң көп жолугушкан мен. Негизи ошол сыртта жүрүп окуп аткан болобу, чокуп аткан болобу, иштеп аткан болобу, ошол сыртка кетип бараткандарды көп жактыра бербейм. Негизи өзү. Көкүрөгүм менен, чын дүйнөм менен көп жактырбайм. Себеп сырткы келбети кыргыз болуп калган менен ички начинкасы кыргыз болбой калат да. Деген коркунуч ушундай да. Мен ошол принцип менен мен балдарымдын бирөөүн да 1 километр сыртка чыгарып көрбөдүм. Ыйлашты. Классташтарыбыз ары кетти, классташтарыбыз бери кетти. Мен ошолор менен чогуу окудум эле деп. Ошого эмнегедир бир кадам чыгарбадым. Бирөө ошол улуттук университетти бүтүрдү, бирөө ошол эл аралык университетти бүтүрдү. Могул жерден бир кадам чыкпайсың дедим. Сен мага кыргыз катары керексиң. Сен мага бала катары керексиң. Мага Оксфорд, Кембридж менен кереги жок деп. Мүмкүн мен бул кишилер менен чогуу жүрүп, мен айттым улуу кишилер менен эски көрүнүп атсам керек жаштарга, эскилик болсо керек. Мен да Москвага окууга кетем деп кетип баратканда мен атам колума 100 рубль берген. Анан аскерден өзүм алып келген чемоданымды салып, 2 көйнөк, бир костюм, бир туфли менен кеткем. Азыркыдай болуп, ушундай болуп, заман башка. Мына ушуга балдар өтө бактылуусуңар. Бир жагы бактылуусуңар. Ушундай болуп дасторкон жайып, эми легенда деген сөздү мен азыр айтам, сейрек колдоном. Мунун баркын менимче кийин барып түшүнөсүңөр. Легенда болот, сөзсүз түрдө ушул жагдайлар болот. Мисалы Медешерин кылуучу ошол эгемен кыргыз мамлекетинин декларациясына кол койгон киши катарында, легендар парламенттин төрагасы катарында. Анан ошол ушуну токтотууга Бишкек декларациясын кабыл алуу бул абдан чоң иш-чара болгон. Кыргызстандын эл аралык кадыр баркы аябай бийик деңгээлге көтөрүлгөн. Бүгүнкүдөй деңгээлге түшкөн эмес. Бүгүнкүдөй биз менен эч ким эсептешпей калган мезгил болгон эмес. Тескерисинче, ушу кыргыз мамлекети эмне дейт, кыргыз парламенти эмне дейт деген сыяктуу. Муну кече Валентина Матвиенко дагы ал киши, бул киши төрага болуп, бул киши ушул СНГнын курулушуна кыргыз парламенти катарында кол коюп жүргөндө Валентина Матвиенко ал элчи гана болуп жүргөн болуш керек эле. Элчиликте гана иштеп жүргөн киши эле. Кече Таврия двореци бар. Ошол жака барсак, ушундай бир көргөзмө коюптур, илип коюптур. Анан биринчи эле катарда ошол биздин кыргыз парламенти мына ошол МПСНГнын түзүлүшү жөнүндө. Мен телефонумду бар, сүрөттү тартып алдым ата. Сиз кол коюп аткан жер артыңызда жап-жаш болуп солкулдаган келин турат. Чолпон Турсунова Байекова деген турат. Юридикалык жагы ошол киши өкүлү болуп, ошол киши караган, тейлеген. Бизге бир башкача, өзгөчө мамиле болот да. Эмнегедир? Ошол 15 республиканын ичинен, анын ичинде Борбордук Азиядан, өлкөлөрдөн бизди эң сабаттуу, эң маданияттуу, эң күчтүү өкүлдөр катарында мамиле кылышчу. Эң сабаттуу деп. Ошондуктан мына эки тарыхый маселе. Бул эки өлкөнүн ортосундагы согуштун токтотушу жөнүндөгү декларациясы. Экинчиси ошол 11 мамлекеттин ортосундагы парламенттик иш-чаранын түзүлүшү. Ошо биздин Бишкектин маңдайына жазылган. Ал жөндөн жөн эле ошол Бишкек жаап калгандан эмес. Ошол кыргыз парламентинин даражасынын бийиктигинен урат. Өзүм чакырып келген башчы. Кадыр баркынын бийиктигинен болгон. Мына ошондой жанагы Шумейканын мамилелери, башкалары, мына ошолордун баарын көрүп, ошолорго күбө болуп, тарыхтын ошол барактарын байкап жүргөн киши катарында мен кече ошол
расмий сапар менен барганда чындыгында абдан зээним кейиди. Өтө каттуу кейиди зээним. Мындай сыртыңдан көз жашың чыкпаган менен көкүрөгүң ыйлайт экен. Биз ким элек? Бизге кандай мамиле кылчу эле? Бүгүн ким болдук? Барсыңбы дебейт, келдиңби дебейт, кеттиңби дебейт. Ушундай бир жаман бир жагдайга түшүп калыптырбыз. Медет атаңар айткандай, Металип Айша атаңар айткандай, ошонун баарын кайрадан түптөп ордуна коюучу жаштар силерсиңер. Ошонун ордуна коесуңар качан? Качан көкүрөгүңөрдө кыргыз деген сол турса. Мына эки аксакал, эки баатыр, эки Айша атаңар бир сөз айтты. Кайда жүрбөгүлө көкүрөгүңөр кыргыз деп соксун деген. Мен ушунан корком. Мен ушунан чындыгында корком. Мен бир досторумдун дагы ушу балдары, кыздары сыртка чыгып атса, ушул баягы жылкын аркандагандай эле байлап койгум келет да, ошону чыгарба деп эле кыйкыргым келет. Дүйнөм, бүт жан дүйнөм менен кыйкыргым келет. Чыгарба депчи. Чыгарба. Себеп ушуну туура түшүнгүлө, кеп билимди кайдан алдың эмес. Кеп билимди кандай алдың? Мен көп мисал келтирем. Абу Али бин Сино эч бир жерде окуган эмес. Имам Бухари да эч жерде окуган эмес. Мынау Менделеевтер да эч жерде окуган эмес. Аларда өзүндө мындай бир илимге болгон, билимге болгон ышк, ошого болгон махабат, билимге болгон сезим, сүйүү. Мына ушундай болуп кеткен дагы. Эч бир мугалим мындай бир жакшы эмне, алар багыт гана берет, окуу жай. Багыттын баарын көтөрүп кетиш өзүңөрдө. Олимпиадаларга катышып, Ильяс бийик мындай бир даражаларды багынтып келип берсең, ошолор куттуу болгон болсо. Кыргызча сүйлөй аласызбы? Ооба. Себеп мен балдарым кичинекей кезиндеринде ушундай келип, ата мен сыртта чыга берейинчи, апа мен сыртта, балдарың кыргызча сүйлөйт турбайбы деп чалкасынан кеткен кыргыздарды көп көргөм да. Кыргызча түшүнбөй калыш керек экен да деген. Шайлай. Мени анча көп жакшы тааныбай, баягы сыртыман эми баягы Шырымповабы деп билип жүргөн киши элес. Ушу мени геройго көтөрдү болду. Чуркап жүрдү геройго көтөрөм. Туура ойлонам. Анан кийин бут тосулар болду, мен агын чыккан жокмун. Мен дайыма 11 жылдын ичинде, Арахан, 11 жылдын ичинде 7 жолу геройлукка көтөрдүм. 7 жол. 7-нчи жолундан кийин барып мына кол койду. 4 президент кол койбой жүрдү. Мен деле үмүттөлүп жүрүп койгом. Бирок мен айтмам. Мен элдин нарында жүрсөм менин баатырлыгым ошол. Туурабы? Айбек Айладай, сени де жакшы көрөм, сыйлайм, өсүп келаткан эр азаматтарым, сен ишиң ийгилик болсун. Ама караматты менин карындашым бар, аты да карамат, өзү да карамат, иши да керемет.